Саламатсыздарбы, урматтуу парламент радиосунун угармандары. Бүгүн Жогорку Кеңеште Жаштар диалогу 2026 жолугушуусу болуп өттү. Буга Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев, ошондой эле демилгечи депутат Табылды Муратбеков баштаган эл өкүлдөрү катышты. Ошондой эле жалпы жаштардын жоон тобу дагы бүгүнкү жыйындын активдүү катышуучулары, жоон гана катышуучу эмес, пикир айтып, сунуш демилгелеген өкүлдөр болушту. Алардан бири Салымбеков университетинин президенти Амангелди Жумадилов студияда. Кош келдиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына ушул бүгүнкү диалогдон кандай утуш алдыңыз деп айталы? Мисалы, жаңы бир нерсе уга алдыңызбы же өзүңүз сунуш бердиңизби? Бүгүнкү диалог атайында спикер катары чакырылгам. Ошо билим берүү жана инновация багытында жаштарга эмне айта аласыз деген. Албетте биринчи сиздин сурооңузга биз көп нерсе алдым. Анткени бүгүн ошо жаштардан дагы, парламенттин депутаттарынан дагы, мамлекеттик катчы да келип катышты. Мамлекеттик катчыдан дагы кандай сонун баягы мотивация бере турган, дем бере турган сөздөр айтты. Эң негизгиси бүгүнкү ушул диалогдун бир өзгөчөлүгү болду. Жогорку Кеңеш бул мыйзам чыгаруучу органда. Анан ошол мыйзам чыгаруучу органга астында жаштар кеңешин түзгөн. Бул менин оюмча өтө чоң бир стратегиялык чечим. Себеби жаштардын үнүн түздөн түз укканга. Анткени ар кандай нерседе платформада сөйлөшүп, ар кандай форумда өткөрүлөт. Бирок ушундай нерсени уккан жакшы болду. Анан мен өзүм ошо билим берүү жана инновация багытында көз карашымды айттым. Албетте, ар кимдин ар кандай көз карашы бар. Ар бирибиз мамлекетте өнүксө деп ойлойбуз. Анан ошол бирок баягы сунуштар сар башка дегендей. Бирок баягы жан дүйнөбүздө катып жүргөн, мындай болсо болот эле деген ойлорубузду бүгүн келип жаштар менен бөлүштүк. Ошондо Кыргызстан мисалы башка мамлекеттерге салыштырганда географиялык жактан мындай деңизге жеткиликтүү эмес, дагы башка чектелүү бир топ параметрлер бар. Бирок негизги биздин таянычыбыз азыр билим болуп тургандыктан, ушул жаатта сиздердин кандай бир жаңы сунуштар түштү? Эмнеге көңүл булуп бурушубуз керек? Жаштарды кайсыл багытка багытташыбыз керек? Бүгүн ошол мен өзүмдүн сөзүмдө да айттым. Муну көп жылдан бери айтып келатабыз ар кандай платформаларда. Бүгүнкү күндө баягы салттуу билим берүү өзгөрүп атат. Билим негизи эле көрүп атпайбыз, бүт бардык нерсе өзгөрүп атат. Экономика трансформацияланып атат, эмгек рыногу трансформацияланып, саясат трансформацияланып, социалдык багыттары трансформацияланып, ошонун ичинде билим дагы, саламат сактоо. Анткени мунун баардыгынын бир себеби болуп атат. Эгерде мындан 40-50 жыл мурун, 100 жыл мурун тарыхка карай турган болсок, жакын 10-15 жылкы тарыхка карай турган болсок, технологияларды, инновациялардын пайда болушу, анын бышып жетилип, анан коомго киргени бул бир 50 жылдык цикл болгон да. 50 жылда улам бир нерсе алмашып, анан мисалы үчүн билим алып чыкса, адамдар диплом алып чыккандан кийин, 4 жыл окугандан кийин ошол диплом менен жумуш таап иштеп кетчү. Бүгүнкү күндө ошол технологиялык цикл 4 жылга түштү. 4 жылдын ичинде бир жаңы технология пайда болуп, ошол бышып жетилип, коомго кирип кетип атат да. Демек бул деген сөз эмнени айтып атат? Бүгүнкү күндө демек сен дипломуңду алып 4 жыл окутсаң бүткөнгө чейин, эгер сен биринчи мектепте отурсаң, биринчи класста отурсаң, сен бүткөнгө чейин сенин болгон кесиң болгон муктаждык, талап, ага болгон талаптар өзгөрүп кетет. Сенин керек болсо кесиптер жок болуп кетет. Мына азыр карасаңыздар, кээ бир кесиптер жок болот. Мына жакынкы жана ошондой эле жана Всемирный экономический форумду чыгаргандары, башка исследовательлерди карап турган болсок, 2030-жылга келгенде 45% бүгүнкү турган кесипте кишилер, иштеп аткан кишилер өзүнүн кесибинде кайрадан билим алыш керек деген нерсени чыгарып атат. Кайрадан 80 миллиондон ашык кесиптерди жоголот деген нерсе болот. Адамдардын кесиптери актуалдуу болбойт деген нерсе чыгат. Анан ушул автоматташтыруу, роботтоштуруу, жасалма интеллект сыяктуу. Анткени ошол технология ушунчалык тездик менен кирип, анан аралашып атат. Анан ошол багыттан караганда бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Эмгек рыногу трансформацияланып, экономика, жанагыда сүйлөшүп атканда айттык бир нерсени. Бүгүнкү күндө биз экономиканын структурасына карай турган болсок, курамына дүйнөлүк экономика, Кыргызстан эмес, дүйнөлүк экономиканын курамына баштап карай турган болсок, бүгүнкү күндө баягы ресурска таянган экономика эмес, эң алдыңкы знанияга, технология таянган экономиканын үлүшү чоң болуп атат. Бир эле мисалы үчүн бүгүнкү күндө карап көрсөк, материалдык эмес деген активдер бар да. Булар эмне? Бул патент, ноу-хау, бул жана программалар, программа обеспечение деп софттор. Ушулардын баасы бүгүнкү күндө материалдык активдерден, ошол эле здание болсун, станок болсун, мебель болсун, ошонун баасынан ашып кетти. 24-жылы материалдык эң алдыңкы деген компаниялардын материалдык эмес байлыктары 80 триллионго чыкты. Жана салыштырып айтпадык, эгерде дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы нефть өлкө деп Сауд Арабиясын айта турган болсок, ошондо Саудия Арамко деген компаниясынын бүгүнкү күндө рыноктук баасы 2 триллион турса, Microsoft нефтиси жок, газы жок, эч кандай бир ресурстун элек болбой туруп, бүгүнкү күндө Microsoft'ун баасы 3 триллион, 4 триллион болот.
демек акылдын баасы бүгүн нефттен дагы, газдан дагы, башка ресурстардан дагы, алтындан дагы жогору мааланып атат. Ушул учурларда билим берүү тездик менен өзгөрүп атат. Анткени эмгек рыногу өзгөрдү, технологиялар пайда болуп атат. Совсем биз ойлобогон нерселер пайда болот. Платформасыз, мугалимсиз платформалар пайда болуп атат. Онлайн университеттер пайда болду, онлайн мектептер пайда болду, жана виртуалдык лабораториялар пайда болду. Контент мурун билчүбүз да, китеп бар болчу, доска бар болчу, ушу менен окучубуз. А бүгүн эмне? Бүгүн электрондуу китеп тиякта эле калды. Бүгүн искусственный интеллект менен индивидуалдуу окуу траекториялары пайда болду. Анан ушул суроо жаратып атпайбы? Келечекте эмне болот? Азыркы салттык мектептер, салттык университеттер ушул тигинде сакталабы? Бүгүнкү биз окуп аткан кесиптердин кайсынысы калат, кайсынысы кетет? Албетте кесиптин аты калышы мүмкүн, бирок анын заты өзгөрүп атпайбы? Мисалы үчүн финансист 10 жыл окуган болсо, эгер азыркы финансист окуп аткан бала финтехти билбесе, финансовый технологияны билбесе, анын канчалык деңгээлде 10 жылдан кийин финансист катары кереги бар? Эгер юрист искусственный интеллектти билбесе, анын канчалык деңгээлде эффективдүү болот? Эгер врач жана искусственный интеллектти, машина обучение нерселерди билбесе, анын канчалык деңгээлде конкуренцияга туруштук бере алат? Ушул нерселер пайда болуп атпайбы? Баягы эле кесип, бирок талап башка. Анткени биздин жасай турган, адам жасай турган жумуштарды робот, адам жасай турган искусственный интеллект алып кетип баратат. Мына ушул жерде реформалар керек болуп атат. Анан мына акыркы 2 жылда башталбады алтынга азыркы мектеп билим берүүсүн реформалоо. Анан ошолор нерселер эмнеге алып келиш керек? Реформа баягы жылдарды көбөйтүү эмес да максат. Реформада сапаттуу бир нерсе көтүш керек. Мына ушул багыттарда оюбузду бөлүштүк. Мына сиз өзүңүз баяндамаңызда айтып кеттиңиз, мен акыркы жагын угуп калдым. Мисалы фундамент мектептен, бакчадан башталып атат, бирок чатырына келгенде жогорку окуу жай болуп атат. Фундамент демек кыйшык отуруп калса, бул чатырына чейин тоосун кетирет депчи. Ошондо сиздердин азыркы талап кандай болуп атат? Мисалы, сиздердин окуу жай ошо өзүнүн бакчасынан даярдап, анан жогорку окуу жайга окутуп туруп диплом берүү мындай этаптарын колго алып атабы, же ар кандай этаптардан өтүп келген балдарды эле кабыл алып атасыз? Азыркы учурда биздин университетибиздин өзүнүн мектеби же бала бакчасы жок. Биз колледжден баштап атабыз. Колледж дегенде орто профессионалдык билим берүү, орто профессионалдык билим берүү, андан кийин жогорку профессионалдык билим берүү, жогорку жана ошондон баштап атабыз. Биз болгону университет ачуунун алдында ошол бүт дүйнөлүк тенденцияларды карадык. Экономикада эмне болуп атат, билим берүүдө эмне болуп атат, деги эле мунун перспективасы канчалык кимди даярдайбыз. Ага чейин көп жыл ошол 70-80 миңден ашык окуучулар менен взаимодействие кылып, тренингдер өткөрүп жүрүп, анан бир нерсени көрдүк да, көп билим берүүдө мүчүлүштөр бар. Анан ошону кантип бир кичинекей университет моделине өзгөртө алабыз? Албетте мамлекет деңгээлде кыйын, бирок бир эксперимент. Анан ошо менен өтүп, мына бүгүнкү учурда биз университеттеги окутуу программаларынын баардыгын дээрлик нөлдөн жаздык. Мамлекеттик биз ошол билим берүү министрлигинде, жогорку билим берүү министрлигинде арачылык билдиребиз. Билим берүү министрлиги чоң колдоо болду. Биз ошо дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы университеттердин окуу программаларын алып келип, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы деген компаниялардын жумушка кирип атканда талаптарын эске алып, эмне деген талапты коюп, анан ошол жакта иштеген агайларды, эсекелердин катышуусу менен дүйнөлүк алдыңкы технологиялык компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошол эле Корея болсун, ошол эле Америка болсун, анан ошолор менен чогуу окуу программасы иштеп чыгып, бүгүнкү күндө биз окуп аткан окуу программаларынын баардыгы, медицина багытынан башкасынын баардыгы ушул эксперименталдык кылып, баягы түшүп чыктык заманын талабына. Анын жемишинерди мына бүгүнкү күндө азыр университетте 35-40тан ашык бала активдүү негизде дүйнө жүзүндө иштеп атат. Америкага, Кытайга окуп атып иштеп атышат. Окуп атып ошол проекттерди Америкага, Кытайга, Дубайга жасап берип атышат. Анан экинчи нерсе бул глобализация. Бүгүнкү күндө бул окуу программаларын жаңыртуудан сырткары ааламдашууга биз активдүү катышыш керекпиз. Анткени бүгүнкү күндө мына айылда турган бала бир да университетке тапшырбай туруп, бирок эң алдыңкы билимди алып койсо болот. Бүгүнкү күндө технология ошону мүмкүнчүлүк берет. Бирок баягы талаптар бар да, дүйнө жүзүнүн аты менен кыла элек. Талаптар бар, сен дипломуң болуш керек, тастыкташың керек. Кээ бир учурда бар, ошо диплому бар, компетенциясы жок. Кээ биринин билими бар, диплому жок. Мына ушул нерселер азыркы учурда дүйнө жүзүндө ушундай тенденциялар кетип атат. Жанагы мугалимсиз платформалар, ушул өз көзүбүз менен көрүп келдик. 2 жыл мугалим жок платформадан окуп, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы айтыштык болгон балдар. Бул Францияда бар, башка жакта бар. Ошон үчүн рационалдык билим берүү деген бул индивидуалдуу траектория. Мисалы үчүн бир мектепке алып келип алып, же бир университетке алып келип алып, баардыгына бирдей билим бере албайсың. Анткени себеби ар биринин стартовый условиясы ар кандай. Мисалы үчүн бул бала алдыга кетет. Анан баарын бир деңгээлге коюп койсоңуз, жакшы окуган бала артта калат, жаман окуган тартам дегиче. Демек азыркы учурда технологиялар ошол индивидуалдуу траекторияны окутканга мүмкүнчүлүк берет. Бул жанагы проект негизинде окутуу, долбоорлор негизинде окутуу деген нерселер. Технологиялар көп.
анан ушул багытта биз иштеп атабыз. Анан глобализация боюнча бир жылында Кыргызстанда окуу, кийинки жылында башка өлкөдө окуу, жана двойной диплом деп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө бизде университетте дээрлик окуп аткандын баардыгы 50% ошо кошумча диплом менен камсыздалган. Андан сырткары бул жанагы дүйнөсүндө көп өрнөктөр пайда боло башталды. Мисалы жанагы сетевой университет деп коет. 4-5 университет биригип алып, бир учурда бир эле студент 5 университет тапшырат, анан бүткөндө 5 университеттин диплом алып чыккан. Дүйнө жүзүндө азыр технологиялар ошончолук мүмкүнчүлүк берди. Анткени баягы мурун билчү эмеспиз да, сөз келип кырчтан сабак берчү. Бүгүнкү күндө алдыңкы мисалы биздин университетте эле тетиги Фейсбукта турган хадистер онлайн сабак берип атышат. Алар бары катышат, сабак беришет. Ушундай нерселер акырындык менен киргизип атабыз. Негизинен дээрлик Кыргызстанда мен ойлойм баягы жанагы сиз айтып өткөндөй баягы бала бакча бул фундамент болсо, мектеп бул дуал, пай дуалы, ал эми анын чатыры бул ошонун баарын кулап калбасын деген акыркы нерсеси бул жогорку билим берүү, кесиптик билим. Бирок кесиптик билимге чейин ошол фундамент жакшы болуш керек. Бүгүнкү күндөгү эң чоң мектеп билим берүүсүндөгү эң чоң көйгөй менин жеке пикиримде бул жана функционалдык сабаттуулуктун жоктугу. Экзамен үчүн окуп атканыбыз отличниктер көп. Мен да отличник болуп өткөм. Кызыл аттестат менен өткөм. Бирок мен өзүмө суроо берем да, баардык предметтен 5 алуу зарыл беле деген. Анткени баардык предметти бирдей билбейм. Бирок баардык предметтен 5 алгам. Мүмкүн мен ошондо мен жакшы билген предметтерди баягы тереңде окутканда башкача болмоктур. Ушундай маселелер жаралат да. Ошон үчүн чет өлкөдө мисалы функционалдык сабаттуулук жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол нерсе биринчи орунда турат экен да. Мисалы Кытайда алсак ошол нерсени биринчи орунга койду, бирок биздин шартка кайрылып келсек, мисалы медициналык багытта билим алып аткандар ошол функционалдык сабаттуулукка көп каныгышат. Анткени алар бир окуган китебин же темасын 15 жолу кайталап окуганга туура келет, жаттаганга туура келет дегендей. Демек ал ошону кайра кайталанган процесстин аркасында акыры бир нерсени түшүнүп чыгат дегендей да. А бизде болсо азыркы замандын балдары эмне менен окуп атышат, жана досубуз интернеттин булактарындагы жардамчы таяныштарга таянып эле кээде ал ката деле жазып калат экен. Мисалы башталгычкасынын окуучусу Токтогул Сатылганов ким деген суроого интернетке чыгып кетти го. Ким деген суроого жооп берип атат. Лагунов деген бул болгон депчи. А бала түшүнбөйт, а Лагунов ким экенин жазып коюп атат да. Демек интернетке ишенип атабы, же китепке ишенип атабы, же кандай болуп атат? Бул экинчи бир маселе болсо, ал эми жанагы функционалдык сабаттуулук аны түшүнүп, анан кийин эгер түшүнүгү болсо, аны жазбайт эле мисалы. Жана интернеттеги берилген жооптордучу. Ошон үчүн функционалдык сабаттуулукту каяктан башташ керек болуп атат? Мектеп. Сөз мектептен мен жеке пикиримде бизде мына көп деле кумшукта айтылып атпайбы, акыркы учурларда көп айтылат. Биз бала бакчадан баштап 3 тилди окутуп баштайбыз, бала бакчадан. Бирок мен ошондой бир суроолорду канчалык зарылдыгы бар бала бакчадан 3 тил билгенге. Ал бала азыр бүтүп 6 жашында барып жак иштебейт. 6 жашында ал өз алдынча зарбашка чыгып кетпейт. 6 жашында ал жалгыз бир фирма ачпайт. Канчалык зарылдыгы бар. Бирок биз аны ошончолук баягы предметтер менен нагрузкасын көбөйтөбүз. Бирок бала эң биринчи инсан катары калыптанбай атат. 4 класска чейин биз инсан катары мына жана Жапондо көп методдор болуп атпайбы? Мисалы үчүн инсан катары калыптандырбайлы. Инсан катары, адам катары калыптансын. Толук калыптанбайт, бирок жанагындай тарбия алсын эң биринчи. Тарбия, адам болуунун тарбиясын алсын. Андан кийин ойлонгондо, ой жүгүрткөндө, башкача ой жүгүрткөндө, функционал сабат ошондон баштайлы. Ошону билели. Анын фундаменти болгондон кийин, анан ошого үстүнө баягы жазуу сабаттуулугун, окуу сабаттуулугун, окуп түшүнүү сабаттуулугун, математикалык сабаттуулугун, так илимдер сабаттуулугун кошолуп. Бул ар бири боюнча да, мисалы үчүн химия, биологиядан 5 окуп толтура балдар бар, краснояр калгандар. Эмне үчүн азыр ой орто жөнүндө көп маселелер которулат? Эмне үчүн ой ортого келгенде ал функционал сабаттуулук сурап атат. Эмне үчүн жооп бере албайт атат бала? Анткени ошол предметти эле башкача эле сурап атпайбы? Ал предметти формула катары сураган жок, жашоодон сурап атат. Мына ошол нерселерди мисалы үчүн мектепте берип атканда, мен ойлойм эң биринчи бул албетте мугалимдердин көз каранды, мугалимдерди кайрадан окутуу, мугалимдерди даярдоо, мугалимдердин иштөө, албетте баягы мектептер салып коюу, компьютер берип бул маселени чечпейт. Бирок мына акыркы кезде баягы чоң саясий чечим болуп, окуу программаларын, окуу китептерин окутууга коркпой кирип кетпеди. Мен муну колдойт элем. Анткени биз баары коркпой жашаш керекпиз. Ансыз деле биз чоң баягы реформанын менде турабыз, кыйынчылыкта турабыз. Ошондуктан акыркы жылда алтын казыкты кабыл алып туруп, китептерди которуп, өзгөчө так илимдерди которуп, анан ошолорду киргизгени бул менин оюмча жакшы болду. Себеби мына азыр жумушка алганда бизди деле мына жумушка алып эгер бир кишини алсаңыз, колуна бир материал берилсе, договорду окуса, ошо келишимди окуйт. А бирок ошо келишимде эмне катып турган оюн айтып бере албайт атпайбы? Маселе ошондо атпайбы? Инструкция жазылган, мына мисалы жогорку кеңешке деле мыйзам жазылган, жогорку иштөө регламенти бар.
бирок жогорку кеңеш иштеген адамдардын канчасы жогорку кеңештин регламентин түшүнө алат? Башына келгенде түшүнөт, башына келгенче түшүнө албайт да, ошол болуп атпайбы маселе. А бул окуучулардын деңгээлине түшүрүп көрдүңүз эми? Студенттердин деңгээлине түшүрүп көрдүңүз. Ошол функционалдык сабаттуулукту ала албай келген киши анан кийин университетке келип алып ушундан первый классный специалист даярдайт. Анан бул биринчи, экинчиси кайталайбыз кайра. 11 жыл тилге окутабыз, кайрап келип университетте тилге окутабыз. 1 жылыбыз кайра повторго кетет кайталанмага. Өзү 4 жыл окуса, дүйнөсүндө кыскарып барат. 3 жылда бакалавр, 4 жылда, 2 жылда окугандар бар. А биз мына 4 жылда 1 жылын алдык. Кайрабай кыргыз тилин кайра беребиз, орус тилин кайра беребиз, англис тилин. Ушундай балдарды көрдүм. Жашоосунда мектепте да англис тилин окуган, университетте да англис окуган, жумушка кирип алып кошумча курстарга да англис окуган, бирок 30 жылга 35-40ка чыкты англис тилин жагын бербейт. Ушундай адамдар болуп атпайбы? Анан бул деген нерсе ошол баягы жыйынтык чыгарылбаган. Алган маалыматты тил үйрөнүүдө эле ошол да. Адамдын функционалдык сабаттуулугу болсо, абатталуу болот. Анан жаттама болсо, албетте жаттайсың, эртең унутасың. Ошол функционалдык сабаттуулук эле окшош нерсе да. Мисалы, келишим түзүп чоң эле кишилердин кесипкөй адистердин деңгээлинде ала турган болсок, мисалы логикалык суроо сыяктуу бир тест берди деп коелу. Ошол тестте бир канча жооптор болуп атпайбы? Мисалы аттестацияда деле, тестте делечи. Ошондо жооп берүүдө мүнөздөмө ошол берилген шарттын жооптор астында турат, кайсынысын белгилейбиз. Мүмкүн ал жерде баары тең туура эмес болуп калат, же баары тең туура болуп калат, а бирок негизги адамдын куулуулугу гана эмес, ошо функционалдык сабаттуулугу ошол жерде билинет экен. Мисалы, туура тамактануунун шарттарын изилдеген адис деп койду да. Ал мисалы ким болушу мүмкүн? Нутрициолог болушу мүмкүн. Ошол нерсе ушул жерде эле шартында берилген тапшырманын шартында көрсөтүлүп турат, а бул жерде жооптор туура эмес болуп турат баардыгы. Ошондо киши кууланып, ойлонуп, себеби жооп ошол шарттын өзүндө экен деп биринчи ошону көрүш керек экен да. Ошол сыяктуу мындай эл аралык долбоорлорго катышкан учурда жоопторго таянып эле туш келди белгилей бербей берилген маселенин шартына да көңүл буруш керек деген ыкма бар экен да. Бул да функционалдык тартипке туура келип калабы же кандай болуп калат. Ошон үчүн жана жалпы республикалык тестирлөөнүн шартында окуучулардын логикалык эле эмес, дагы кайсы ой жүгүртүүлөрүн көбүрөөк эске алынат дегеним да. Мына азыр акыркы жылдары функционалдык сабаттуулук бул бир. Экинчиси бул жанагы профессионалдык ориентация деп атпайбызбы? Эң чоң маселе Кыргызстанда көйгөй мектеп билим берүүсүндөгү бул профессионалдык ориентация. Эмне үчүн университеттен сапаттуу студент чыкпайт? Анткени биринчиси ал функционалдык сабаттуулук болсо деп атпайбызбы? Экинчиси ал профессионалдык ориентациясы туура болуш керек, кесипти багытта болсо. Эгер кесибин туура тандаган болсо, кесип тандап атканда мага жаккан кесип менен мен ошол кесипте адис боло аламбы деген эки башка нерсе да. Мен муну жактырам, анан ушундан мен кааламбы? Эки башка маселе. Демек ошол үчүн төп келиш керек да. Биринчи сен жактырышың керек, экинчи сен ошого чыгым болуш керек. Анан үчүнчүсү маалыматың жеткиликтүү болуш керек. Себеби бизде баягы көп эле балдар менен азыр сүйлөшөбүз да, жанагы профориентацияга чыкканда сурасаң кимге тапшырасың? Экономист. Кайсы экономист? Кандай кайсы экономист? Экономиканын түрү бар да. Финансиси бар, жалпы финансиси бар, банкири бар, экономика, сельское хозяйство бар, толтура да. Финтех өзүнчө кете тургандары бар, көп бар. Таможенник болосуң, каяка барасың, сен билбейсиң, налоговик болосуң. Анан ойлойт келип, ал көп турбайбы? Анан башага ажып, а буяка турган деп өтүп кетет. Анан жакпайт. Же болбосо IT болом деп келет. IT-де, анан IT көп да сен. Искусственный интеллект багытында кетесиңби, же кибербезопасностька кетесиңби, же башка жакка кетесиң. Анан бала өзүнчө, же медик болуп келем дейт. Анан медик болгондо айтат, сен педиатр болосуңбу, же личфакка тапшырып общий врач болуп анан кийин квалификацияны аласыңбы, же сен фармаколог болосуңбу, же сен стоматолог болосуңбу. Мына ушул сыяктуу нерселер. Анан экинчиси бул кесипти багыттоо деген нерсе университетте дагы жүрүш керек да. Мисалы үчүн медицинаны алды, стоматологду тапшырды. Стоматологияда окуп аткан кезде аны профессионалдык ориентация жүрүш керек да. Ал жөн эле университетте окуп атпай практикасын көрдү. А бирок ошол өзүнүн кесибинде кандай дүйнөсүндө өзгөрүүлөр болуп атат, кандай технология кирип атат, кайсы багытта кетип барат. Мүмкүн сенин университетиң артта калды, мүмкүн сенин университетиң алды да. Сен карашың ошол багытта. Студенттерден жөнөкөй эле бир мисал жөнүндө көп студенттерден жоопко сурайсың да, көмүрүң ким? Өзү стоматолог же маркетолог, көмүрү артист болуп калышы мүмкүн. Же депутат. Анан сурайсың, сен депутат болосуңбу? Жок, мен стоматолог окудум, же маркетинг. А маркетинг тармагында сен көмүрүң барбы? Ойлонот. Кантип сен ошол жөн көрбөйсүң, сен маркетинг тармагында кишини билбесең, профессионалдык ориентация кылбасаң азыр. Мына ушул нерсе бар. Үчүнчүсү жана айтып атпайсызбы? Бүгүнкү күндө эң чоң маселе бул ой жүгүртүү.
жанагы мына дагы айтып өтүшпөйбү, критикалык ой жүгүртүү, дивергенттик ой жүгүртүү, баягы вертикалдуу эмес горизонталдуу ар кыл ой жүгүртүүнү билүү. Мисалы азыркы учурда ушундай болду. Искусственный интеллект биздин ордубузда алынган кезде ким керек? Бир компания, мисалы үчүн сиз компания ала турасыз, сизге ким керек? Сиз көп маселени, мисалы секретардын жумушун бүгүнкү күндө искусственный интеллект чечип бере алат. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн кассирдин жумушун искусственный интеллект автоматизировать этти. Бул банктарга деле кирип көрсөңүз жөнөкөй. Жылдан жылга кассирлер саны азайып барат. Жылдан жылга банкка кирген кишинин очереди азайып барат. Эмнеге? Анын баардык мобильный приложение чыкты. Банкта счет ачасың, акчага отурасыңбы, бир нерсе кыласыңбы, алмаштырасың, ушуну чечти. Ушул сыяктуу нерселер, бухгалтерлер автоматизация, мына налоговый кандай канчалык автоматизация көп нерсе менен алып атат. Мына жакында эле айтышты, бейиштеги шумуштан чыгып налог. Мурунку неме нерсе, анткени ошонун баары чечип атат. Демек ким керек аларга? Ушунчалык эменин баардыгын, маалыматтын баардыгын биз оцифровка кылып, санариптештирип бир жака топтоп атабыз. Бул байлык. Бул жана айтып атпайсызбы, мусордо эле байлык иштетсек акча табабыз эмеспи? Маалымат бул байлык, бул нефтиден да, газдан дагы бүгүнкү 20-жылда маалымат эң чоң байлык, бул ресурс. Бүгүнкү ким керек? Ошол маалыматты сүйлөтө ала турган, ошол маалыматтан пайдалуу нерсе чыгара турган, ошол маалыматты иштетип бир нерсе кыла турган адамдар буну айтат. Мына бүгүнкү айтып атпайбызбы, акыл экономикасы деген. Эмне материалдык деген, жана материалдык эмес активдер мына ошолор. Ошол маалыматты алып иштете турган. А муну кандайдан иштетет? Муну жана дивергенттүү, ар кыл ой жүгүртүп алган киши. Жөн эле бир тапшырма берсем, ошол бир багытты караган, мындай караган эмес, ошонун ар кыл түрүн карагандай. А мүмкүн мындай эмес дегени, критикалык ой жүгүрө турган. Демек, жылдан жылга ушул өзгөрүп баратат. Аны карабай турган. Анан баягы айтып атпайбызбы, билим берүүнү күтүп качан формула деген эмес. Бүгүнкү күндө биз билимди керек болсо ар бартмасы болот. Мына айылда жүрүп ТТК тапшырып кеткен балдар болот атпайбы? Бүгүн ошол менин сунушум ушундай болду. Биз алдыңкы студенттер эмес, кантип массаны ошо алдыңкы студенттерге окшотуп алабыз. Же алдыңкы мектеп окуучуларына окутабыз. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандан деле кийинилер чыгып атат. Акылдуулар чыгып атат, чемпиондук кетип атат. Мына ушул багытта иш алып барып, жалпы массаны көтөрүү. Рахмат, атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай, бүгүн Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев жана демилгечи депутат Табылды Муратбековдордун катышуусунда жалпы жаштардын чакырылуусунда өткөн иш-чара жаштардын диалогу 2026 деп аталды. Мына ушул иш-чаранын делегаты Салымбеков университетинин президенти Амангелде Жумадилов студияда болду. Саламатта болуңуздар.